достар, урматтуу биздин көрөрмандар, бүгүнкү дипломат берүүсүнүн каарманы Кыргыз Республикасынын Франциядагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Садык Шернияз. Мен көптөгөн өзүбүздүн жердештерибиз менен бул жерге келип, ошол фирма түптөп ачып, туризм жагында Мирбек Атабек келип кетти, аябай кубаныч тартуулап бул жакта кыргыздарга. ЮНЕСКОда негизи эле ошол кыргыз парламентинин мектебин өткөндөр келиш керек. Булга мен толук ишеним менен айта алам да. Муну парламенттик башкаруу үчүн туу көтөрүп, референдумга чейин каршылашкан кишим. Саясий багытта. Бирок референдумда өзүңүз билесиздей, референдумда эл көпчүлүк президенттик башкарууну тандап алды. Демек, элдин оюн, элдин добушун сыйлаш керек. Калгандары элчилердин тынч эле отурганын көрөм, эчтеке сүйлөбөй элечи. Биз элчилер башка ошо элчилердин тарыхын даана билебиз, окуйбуз. Бул ким жолугушууга баратканда, эмне иш кылган, кандай тарыхы бар. Жана дагы мен толук ишенимдемин, алар дагы мен менен жолугушарда окуйт. Бул ким, эмне жумуш кылган, кандай тарыхы бар. Дипломат көрсөтүүсүнүн бүгүнкү каарманы коомдук ишмер, кинорежиссер, продюсер, Айтыш коомдук фондунун калемгер адабий клубунун Айтыш фильм киностудиясынын негиздөөчүсү, экс-депутат Кыргызстандын Франциядагы биринчи элчиси Садык Шернияз. Биринчиден чоң рахмат сизге, Садык мырза, ушул биздин дипломат берүүсүнө өзүңүздүн интервьюңузду бергенге, макулдугуңузду бергениң үчүн. Анан эң эле алгачкы суроом мындай болсун. Элчилик ачылганына 2 жыл болду. Мына май 21-жылы ачылган. Алгачкы элчи болуп Францияга сиз келдиңиз. Кандай болду? Азыркы учурда элчиликтин жумушу кандай болуп атат? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Бул эми негизи ушу дипломатия негизи Франциядан башталган да. Дипломатиянын көп терминдери француз тилинен алынган да. Анан жаңы ачылган элчиликтин али өсүүгө көп жолдору бар да. Мисалы ушундай өлкөлөр бар. Мисалы ошол эле Улуу Британияны алсак, мисалы. Анда ал жакта мына 25 жылдан бери элчилик бар да. Мисалы укмуштуудай бир карым катнаш тиги буларды күтүү биринчи 2 жылдыкта бир аз кыйыныраак. Бирок ошого карабай, азыр Франциянын Орто Азияга болгон кызыгуусу күч. Аябай. Саясий дагы өзүңөр билгендей мына Россия, Украина жаңжалынан жана экономикалык жагы. Анткени саясат болгон жерде негизи экономикадан башталат да саясаттын баары. Ошол сыяктуу көптөгөн ири долбоорлордун үстүндө иштеп жатабыз. Ошолордун бири Франция азыр мына гидроэнергетика тармагына аябагандай кызыгуу менен иштеп жатат. Анткени Кыргызстандын бул тарапта потенциалы аябай жогору. Биз өзүбүздүн ошол гидроэнергетика өнүктүрүү тармагын менин оюмча бир 10% гана пайдаланып жатабыз. Анткени тоолуу аймактан баягы жогорку деңгээлден түшкөн суунун күчүн чынында толугу менен пайдалана элекпиз да. Алдыбызда ири проекттер турат, мисалы Камбар Ата ГЭСи боюнча. Ал экономикалык жактан эсептеп көргөндө бери жагы дегенде 3 миллиард, нары жагы дегенде 5 миллиард долларды чапчыган ири проекттер. Мына ошого француздар аябагандай кызыгуу менен керек болсо ошол инвестиция тартууну да өзлөрүнүн мойнуна алып иштегенге кызыкчылыгын билдирип жатат. Эми бул жерде албетте мамлекеттин кызыкчылыгы, эгерде бул иш жакшы жүрүп кете турган болсо, толук мүмкүн ушул Европадан буйруса ири инвестициялар тартылат деген. Дагы бир чоң экономикалык ишти башталып отурат. Кыргызстандын богу тоолуу аймактарда туризмди өнүктүрүү боюнча иштерде чоң проект азыр болуп жатат. Бул боюнча эки өлкөнүн тең президенти кабардар.
Биздин өлкөнүн президенти Садыр Нуркожоев Жапаров менен бул жак Эммануэль Макрон ортосунда дагы каталышуулар бар. Үч чокуу деген проект. Бул ошол Каракол тарапта көлдүн жерге ири, Францияда өзүңөр билгендей Куршавель, Мерибель деген чоң жанагы лыжа тебүүчү комплекстер бар эмеспи? Ошонун үлгүсүндө Кыргызстандагы дагы куруу боюнча азыр долбоор башталып жатат. Буйруса бул дагы бери дегенде жок дегенде 1,5 миллиард экономикалык инвестиция тартат деген ойдомун. Экинчи суроо, азыр мына өзүңүз билгендей чет өлкөдө миграция көбөйүп, бирок сыртка барган биздин мекендештер көп болуп атат Европага. Анан азыркы учурда ушул Францияда канча биздин мекендештер бар? Алар эмне менен алектенет? Биздин Францияда салыштырмалуу башка мамлекеттерге караганда, мисалы Россияга караганда, же болбосо Америкага караганда, же болбосо Германияны эле алсак, же Италияны алсак салыштырмалуу аз. Мунун себеби биринчи кезекте ошол эле элчилик карым-катнашы эми түзүлүп жатса 30 жылдан бери. Бул биринчи себеп болсо, менин оюмча, экинчи себеби бул француз тилинин кыйындыгы. Башка тилди үйрөнүү оңоюраак, мисалы англисче сүйлөгөн алда канча оңоюраак француз тилине сүйлөгөндө. Бул биринчи себеби деген ойдомун. Экинчи себеби Франция илгертен бери салттуу түрдө бул Африка өлкөлөрү менен иштеп келген, билесиз. Африка өлкөлөрүндө көптөгөн колониялары болгон. Ошол себептүү бул жерде ошол Африкадан келген мигранттар көбүрөөк басымдуулук кылат. Көбүрөөк басымдуулук кылат. Бул баягы эле бир кезде Россия Советтер Союзу болуп, эң көп мигранттар Россияда болуп атпайбы, кыргыздардын. Ошол сыяктуу бул жерде көбүнчө Африкадан келген мигранттар басымдуу кылат дагы. Жана ошол мигранттар менен илгертен карым-катнаш байланыш түзүп калган. Африка деген чоң континент, ошондуктан алар көбүрөөк конкуренция кылат деген ойдомун да бул жакта. Негизи эмне жумуш менен алек болот биздикилер? Кайсы тармактарда? Бул жака келгенде ошол жанагы кызмат көрсөтүү сферасында, бирок мен көптөгөн өзүбүздүн жердештерибиз менен бул жерге келип, ошол фирма түптөп ачып, туризм жагында, курулуш жагында, жана ошол курулушту жабдуучу, мисалы бир жакшы жигитибиз бар, ушу Францияда жашаган, айнек заводун, айнек куруучу заводун чыгарып иштеп. Ушундай көбүнчө тейлөө кызматында. Тейлөө кызматы. Элчиликтен кандай жардам көрсөтүлүп атат биздин мекендештерге? Биздин жардамыбыз биринчи кезекте укуктук жагынан коргоо. Укук жагынан коргоо. Мындайча айтканда, ошол белгиленген тартипте биз көрсөтө турган жардамдар бар. Кээ бир кезде албетте жанагындай кейиштүү окуялар дагы болбой койбойт. Биздин жарандабыз бул жактан каза болуп калган күндөр бар. Ошол учурда албетте элчиликтин бүт кызматкерлери тикезинен тик турат. Бул эми салттуу түрдө илгертен Кыргызда калган нерсе да, бир жамандык да. Андай болбосун деген ойдобуз, бирок андай учур болуп калган дагы бар учурлар. Көбүнчө дагы бир жагы бул көптөгөн туристтер келет Парижге. Ошол келген туристтердин менин оюмча биз бир 10% билебиз элчиликчи. Калгандары эч кимге айтпай эле, этпей эле келип, кээде көчөдө жолугуп калган күндөр болот тааныштар менен Парижде. Анан бул жака келгенде баягы паспортторун жоготуп алгандар бар, акчаларын жоготуп алгандар бар. Анан ошондо элчиликке келишет, элчилик болгон жардамын берген. Андан башка жумушка орношуу дагы, бул жерде жарандык алуу дагы, жана укуктук ченемде жардам көрсөтүү боюнча элчиликтер ошол ишти алып барат. Өзүңүз маданият тармагындагы кишисиз, анан ушу маданият жөнүндө суроо берейин деп атам. Маданий алакаларыбыз кандай болуп атат? Франция, Кыргызстан. Ошол менин негизи Францияга келгенимде биринчи кезекте ушу ЮНЕСКО болгондугу үчүн го деп ойлойм да. Анткени ЮНЕСКОга илгертен салт болуп калганда, ЮНЕСКОнун биринчи элчиси билесиңер, биздин даңктуу замандашыбыз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов болгон эмеспи.
Ошол ЮНЕСКОда биздин Кыргызстандын азыркы орду чоң, себеп дегенде биз азыр ошол аткаруу кеңеши деген бар, ошого мүчөбүз. Ушул жылы бүтөт, буюрса мүчө болуп турдук. Анан көптөгөн резолюцияларыбызды, көптөгөн ойлорубузду ишке ашыра алдык. Өзүңөр билгендей, мына былтыр ошол президентибиз Нью-Йоркто демилге көтөрүп чыккан мөңгүлөр боюнча резолюция өтүп, колдоо таап, ошол кабыл алынган мөңгүлөрдү сактоо боюнча. Андан башка, эгер маданият жаатын айта турган болсок, сиз белгилеп кеткендей, бул жерде көптөгөн азыр тааныштар пайда болду маданият жаатында. Ошол эле мисалы эки мамлекеттин маданиятын арттыруу боюнча, жазуучулар боюнча, кинематография боюнча, Франция кинематографиянын мекени деп аталат эмеспи? Иштер жүрүп атат. Буюрса, бул жерде бир чоң фестиваль уюштуруунун алдында турабыз. Ал боюнча ошол диаспоранын өкүлдөрү менен иштеп жатабыз. Биздин диаспорада белгилүү жакшы бул жерде бизге канат бутак болгон жигит кыздар бар. Аттарын айтып өтсөк, ошол диаспоранын башчысы Канимет деген Жапаров деген жигит өзү биякта легиондо кызмат кылган. Андан башка дагы Канимет деген жигитибиз бар. Андан башка Мирлан деген ушу буттарына туруп калган кыргыздардын аттарын айтып атам. Инфира болобу, Наташа деген кызыбыз бар. Ошолор биргелешип бул жерде Парижде көптөгөн маданий иш-чаралар өтүп турат. Жакында эле, мүмкүн билесизби, билбейсизби, Мирбек Атабек келип кетти, аябай кубаныч тартуулап бул жакта кыргыздарга. Ошондой сыяктуу сүрөт көргөзмөлөрү, кино көрсөтүүлөр, мына жакында эле адагы болду, Артык Сүйүндүков Шамбала деген фильмин келип көрсөтүп кетти. Андай иштерди көз жазымда калбайбыз. Ал себептүү эмнеге дегенде, ошол мен өзүм маданият тарабынан болгондо болсо керек деп ойлойм. Ал жакта иш жакшы жүрүп атат. ЮНЕСКО деп айтып кеттиңиз, биздин ошол укуктарыбыз, ЮНЕСКОдагы сиз өкүл катары келечекте кандай пландар бар ушул? Мына азыр келечекте ушул кыргыз элинин ушул элечекин номинацияга киргизүүнүн алдында турабыз. Билесиңер, бул номинацияга киргизүү эң биринчи 2003 жылы башталган. Ошондо айтыш кирген, билесиздерби? Биз Бексултан Жакиев ага экөөбүз көп аракет жумшаганбыз ага, буюрса. Биз мындай авторлор деп койсок да болот, ошол долбоордун. Ошол иш уланып, андан кийин көптөгөн номинациялар кирди. Манастын 3 илтиги кирди, билесиңер. Караганбек Самаков мырза башында туруп иштеп берген. Андан кийин Сулайман Тоо деги койчу, бир азыр 7-8 номинация бар. Ошонун ичинде азыр жакында эле мына Одыр Язуу эле Кыргызстанга барып кетти. Президент менен сүйлөшүп, ал жерде көкбөрү боюнча, боз үйлөр боюнча сертификаттарды тапшырып, ошол ишти улантабыз. Өзүңүз маданият кишисиз, анан элчи болдуңуз да. Кандай экен маданият менен элчилик, анан мурда өзүңүз саясатчы болдуңуз. Ушул багытта иштеп, анан келечектеги азыркы бизде эми жаш муун өсүп чоңоюп атат, ушу дипломат болом дегендер бар арасында. Ошолорго кандай кеп кеңештерди берет элеңиз? Элчи болуу албетте сыймыктуу дагы жумуш, жоопкерчиликтүү. Ошол эле учурда мен сизге айтарым, менин бул жеке оюм. Элчи менин оюмча, мүмкүн бул азыр менин сөзүмдү көптөгөн азыр жаш кызматта жүргөн элчи, тышкы иштер министринин иштеп жүргөндөр жактырбайт болушу мүмкүн да. Бирок менин оюмча элчи бир 45 жаштан кийин боло башташ керек экен. Биз көп көрүп жүрдүк, жаш элчилер туруп аткан. Бул азыр сөзүм жакпайт, анткени айтышым мүмкүн, эми билимге караш керек да. Анан мындай, сиз билесизби, мисалы 5-6 тилде шакылдап сүйлөп, түш жоруп, ал көрсөткүч эмес.
чынында мен оюмча. Мисалы азыр 18-ке чыккан жаштар бар, 6 тилде сүйлөйт. Мен азыр кызым окуп атат, Италияда 6 тилде сүйлөйт. Демек, 6 тилде сүйлөйт деп аны жоопкерчилик кызматка коюп коюш керек. Мен оюмча андай эмес. Тажрыйба болуш керек экен. Анткени ошо элчи ошол мамлекеттин жүзүн көрсөткөндөн кийин башка элчилер менен отурганда сиздин сөзүңүздөн, жүрүшүңүздөн, кылган эмгегиңизден биз билесизби, биз элчилер башка ошо элчилердин тарыхын даана билебиз, окуйбуз. Бул ким жолугушууга баратканда, эмне иш кылган, кандай тарыхы бар. Жана дагы мен толук ишенимдемин, алар дагы мен менен жолугушарда окуйт. Бул ким, эмне жумуш кылган, кандай тарыхы бар. Ошого жараша дагы сый, ошого жараша дагы урмат, ошого жараша дагы сүйлөшүүлөр жагдайы болот да. Көрдүңүзбү? Ал эми ЮНЕСКО да болсо, менин өзүмдүн баалаганым. ЮНЕСКОда негизи эле ошол кыргыз парламентинин мектебин өткөндөр келиш керек экен. Булга мен толук ишеним менен айта алам да, муну себеп дегенде ошол жерде 200дөй мамлекет, 194 мамлекет. Анан көпчүлүгү баягы дипломат, анан юридикалык жактан билими жок болгондуктан ошол ЮНЕСКОда деле бир 10 чакты эле киши сүйлөйбүз. Калгандары элчилердин тынч эле отурганын көрөм, эчтеке сүйлөбөй элечи. Көрдүңүзбү? Анткени ЮНЕСКОда бүт резолюциялар, бүт бул эми эл аралык маанидеги документтер да. Ошол эл аралык маанидеги документтерге ошол канча юрист даярдаган документтин мындай айтканда кемчилигин таап айта алыш бул да оңойго турбайт да. Аны үчүн жанагындай юридикалык билим керек. Же болбосо жанагындай эл астында сүйлөп, ошол жерден чыгып сүйлөгөн такшалган тажрыйбасы бар адамдар керек экен деген ойда калдым. Бул эми менин жеке оюм. Муну ким кандай кабыл алат? Мен өзүм жеке оюм ушундай. Биз азыр өзүңүз билгендей парламенттик президенттик өлкөдөн президенттик өлкөгө конституция менен өттүк да. Негизи ошол багытта кандай болот? Президент ошо бүт башкарууну өз колуна алып, азыркы учурда биздин саясий Кыргызстандын багыты кандай өзгөрөт? Эмне болуп өзгөрүшү мүмкүн? Парламент президенттик республика болгон учур эмне алып келди бизге пайда? Сиз өзүңүз билесиз, мен негизи парламенттик башкарууну каалаган, парламенттик башкаруу үчүн туу көтөрүп, референдумга чейин каршылашкан кишимин. Саясий багытта. Бирок референдумда өзүңүз билесиздей, референдумда эл көпчүлүк президенттик башкарууну тандап алды. Демек, элдин оюн, элдин добушун сыйлаш керек. Саясатчынын бирден бир милдети ошондой. Ошон үчүн шайлоо системасы түзүлгөн. Ошон үчүн Черчиллдин бир айткан сөзү бар. Демократия бир өзү кудай урган нерсе, бирок адамзат мындан жакшысын таба элек депчи. Ошондой сыяктуу ал башкаруу системасы Кыргызстанда дагы бир алдыңкы учурларда далай ирет өзгөрүшү мүмкүн. Далай ирет. Бул турмуш талабы. Кыргызстан эркиндикти алган 30 жылдын ичинде көптөгөн жетишкендиктерге жетишти. Бирок бул дүйнөлүк саясатты ала турган болсок, дүйнөлүк тарыхты ала турган болсок, бул азгантай убакыт. Биз өсүү жолдобуз. Эч ким билбейт. Кээ бир учурларда биз билебиз, монархияда жакшы жол менен кетип баратканын. Мисалы ала турган болсок, ошол эле Улуу Британияны ала турган болсок, Японияны ала турган болсок. Дей койчу, мына королдор башкарган жерди кара турган болсок. Кээ бир учурда президенттик башкаруу менен алдыга өсүп аткан мамлекеттерди көрүп атабыз. Кээ бир учурларда парламенттик башкаруу менен өсүп аткан мамлекет.
Кээ учурда шарият менен дагы башкарган мамлекеттердин өскөнүн көрүп атабыз, туура. Ошондуктан менин оюмча биринчи кезекте бул коомдун аң сезими мыйзамдарды кандай ардамыз менен ийгиликтүү, таза, туура аткарыш керек деген мүмкүн аң сезимди беришибиз мүмкүн коомго. Кыргызстан демократиянын аралчасы деп айтып жүрөбүз ошол тегеректе. Муну бүт дүйнө жүзү билип кабыл алат, демократия Кыргызстанда өнүккөн экенин. Мен керек болсо андан бийик айтмакмын. Кыргызстан Борбордук Азиядагы Кыргызстан демократиянын чокусу. Аралчасы эмес, чокусу. Ошол Кыргызстанга карап мамлекеттер түздөнөт. Ишенесизби? Керек болсо бир кандайдыр бир окуялар болсо коңшу өлкөлөрдө. Аларда мен окуп калам да жана социалдык желелерден. Кыргыздар мындай кылмаган эмес, Кыргызстан мындай кылмаган эмес деп айтышат. Коңшу өлкөлөрдө. Мен көп көрөм. Демек, ошол Кыргызстан өзүнүн түзүлүшү демократияга болгон өзүнүн күчү, кайраты, деми менен жанындагы кошуналарга үлгү көрсөтүп, жанындагы кошуналарга дем болуп турат. Бул чоң нерсе. Бул чоң нерсе. Биз ошону сактай алдык, ошол чоң кубаныч да. Ал демократия болгон жерде, ал жерде өсүш болот. Ал жерде алдыга жылуу болот. Биз көп учурда мисалы даттанып калышыбыз мүмкүн. Кыргызстан мурун кандай эле, азыр кандай болдук деп. Кыргызстан ошол 30 жылдын ичинде мен оюмча эбегейсиз өсүш секирип жасады. Бир эле салыштырмалуу нерсе. 30 жыл мурун мисалы биздин Кыргызстанда мүмкүн 2000 киши билчү англис тилин. Туурабы? Бүгүнкү убакта бери кем дегенде 200 000 киши сүйлөп атат англис тилинде. Бул канчалык өсүш, канчалык билим, канчалык деген биздин жердештерибиз, мекендештерибиз ооба жаранда кыйынчылыктар менен чыгып кетсе дагы жерлерде ар бир мамлекетте буттарына туруп, ошол мындай айтканда орто звенага, кээде башкаруу звеносуна кирип аткан учурлар бар кыргыз биздин мекендештер. Бул чоң потенциал. Бул биздин мамлекеттин өсүшүнө аябагандай чоң потенциал алып келет. Бул келип да жатат ошол потенциал. Себеп дегенде азыр мурункудай эле бир мындай локалдуу эле бир жердеги нерсе болбой калды да. Интернет аркылуу биз азыр Америкада эмне болуп атканын, кандай жашоо болуп атканын, же Кыргызстандагы жашоону ошол биздин жердештер дагы көз салып, Кыргызстанда кандай окуя болбосун, Америкадан, Франциядан, Германиядан, Австралиядан көз салып, өзүнүн таасирин тийгизип атат да, өсүш жолуна. Туурабы? Кандай мейли саясий окуя болбосун дагы. Бул чоң нерсе, бул алдыга жылуу. Албетте, мындан да жакшы жылсак болот. Мындан да жакшы жылсак болот. Албетте түрдө. Ошонун жолдорун табышыбыз керек. Ошол нерселерге дагы биз ушул мисалы мамлекетте болгон жакшы нерселерди, үлгүлөрдү айтып туруу дагы биздин бир милдетибизге кирет да. Ооба биз Париж дейбиз да. Сиз көрүп атасыз. Мына отурган жерибизде көрүп атабыз. Туурабы? Мен Парижде ушундай болуп атам. Ушуга эле көрсө француздар ушундай кичинекей эле чарчы метрге ыраазы болушат экен. Бирок биз там салганда 300-400 чарчы метр салбасак уят деп атпайбызбы? Эмнеге? Биз үлгү ала турган болсок ошол нерсени дагы үлгү алыш керек. Эмнеге болбойт? Биздин Япония дейбиз, туурабы? Сиз Японияда болгонсуз да? Мен да болгом да. Сиз мейманканаларын көргөнсүз да? Я. Эки ботинкаңызды чечсеңиз батпай калат мейманканага, туурабы? Я. Эки бут кийимиңиз ашык чогулуп калат керек болсо. Ошентип өнүгөт да мамлекет деген. Көрдүңүзбү, аң сезим жакты карап буруш керек. Аң сезимди бура турган болсок, ошон үчүн аң сезим жака, идеология жака эле көптөгөн жумуштарды кылыш керек деген ойдом. Бул дагы мына ушул Францияда жүрүп дагы ошол ойго келип атам. Мына Франциянын мамлекетинин дагы бирден бир ошол эмеси, багыты ошол болуп атат. Мына парктар көрдүңүзбү? Кооз, бүт. Мына эс алам десеңиз ушул жака барыңыз, эс алыңыз. Эми албетте түрдө ал сиздин 10 соток огород болгонуңуздун кереги жок. 10 соттуктун ордуна мондай там куралы көп адам жашасын. Мына парктар турат, эс алыңыз. Мына кылыңыз. Бирок салыкты да унутпаңыз төлөгөндү. Анткени ал салык деген биздин
мамлекеттин коопсуздугу, маданияттын коопсуздугу деги эле бардык тараптан бизге өзүбүзчө эл болуп, өзүбүзчө жер болуп турган күч кубаты ошол деген ойду сиңирген коомго. Ошон үчүн коом ойлойт, мамлекет мени караш керек, мамлекет мени сакташ керек, мамлекет мени билим бериш керек, мамлекет ден соолугумду караш керек, бирок ал үчүн мен ошол салыкты төлөшүм керек. Антесе карай албайт мамлекет. Деген мындайча айтканда мамлекет менен коомдун ортосундагы түшүнүү жакшы. Чоң рахмат.